Эл менен жолугушуу жандуу өттү. Айрыкча айыл чарбасындагы чечилбеген маселелер ортого салынып, куру кыйкырык сөз эмес, кырдаалдан чыгуунун жолдору каралды. Biz orada sudan açar burada. Buna talasın inisi buna talasta inisi yer algan budur. Lobi ayda su içmeyi öldü, yok oldu. Su gelmeydi. Şunu bir kolunuzdan geçse yardım verseniz. Суу катуусунун тартыштыгынан тышкары эл айыл чарба насыялары дыйкандарга жетпей жатканын айтып арызданышты. Анткени карапайым дыйкандардын алууга мүмкүнчүлүгү жок. Атайлап күрөөлөрдү күчөтүп, дыйкандарга бут тосуу болуп жатканын жашашкан жок. Айылга эмне керек экенин кабинеттен көтөрүлбөгөн министр эмес, карапайым калк жакшы билет эмеспи? Бакыт Төрөбаев бул жолугушууда эл менен чечиле сүйлөшүп, айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча ойлору менен бөлүштү. Ал тургай жергиликтүү тургундар күзгү оруп жыйноого керектүү комбайн сурашты эле, дароо бул маселе жеринде чечилди. Биз ислам принциптеринде ачып бердик. Мына бул жерде азыр 3 техника алган жигиттерибиз бар, байкелерим бар. Мына булар жакшы билет. Биз алардын баягы лизингке 30% акчасын төлөп бердик. Биз аларга айттык. Бизге 1 жылдан кийин ушу 30% акчасын кайра бергиле. Эч кандай процент кошпой эле, эч кандай бизге бир кошумча акча же биздике бергиле деп андай жерибиз жок, урматтуу туугандар. Жолугушууга келген эл ыраазы болушту. Анткени күзгү оруп жыйноодон коркпой эле дыйкандар жүгөрү эге башташат. Мындан тышкары айрым маселелер жолугушууда эле чечилип калды. Жолугушуудан соң машина трактордук станциянын ачылышы болуп, Манас районуна 3 жаңы трактор алынып келинген. Келечекте дагы 2 техника кошулат. Мындан тышкары МТСке жергиликтүү калктагы жарамдуу техникалар тартылып, анда кызмат көрсөтүү башкалардан төмөн болорун жыйында эле чечип алышты. Анда дыйкандарды канаттандырган баа коюлду. Жергиликтүү тургундар менен сүйлөшүп жатып, Бакыт Төрөбаев аны айыл чарбасындагы алгылыктуу иштери үчүн тракторист депутат деп атап алышканын билдирсе, айрым аксакалдар бул дыйкандарды колдогон биздин партия деп күбүр шыбыр болуп жатышты.